көрсөтүүнүн баш демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Дароо биздин экран жаңганда катышуучулар менен биргеликте жана ошондой эле биздин алып баруучу Гүлназ Сүйнөй кызы менен биргеликте биз сиздер менен НТС телеканалында биз жолуктук долбоорунда көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Ардаңыздар, ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр жана көрөрмандар, сизде жана биз күткөн, биз сагынып ар жуманын бейшемби жана жума күндөрү сиздер менен эфир аркылуу көрүшүп турган болсок, эми тилекке каршы бул 6-сезондун акыркы чыгарылышы. Бир четинен кубанып жаткан болсок, бир четинен албетте ичиңиз ачышып, тызылдап турган чагыбыз. Ооба, негизи бизде миллиондогон көрүүчүлөрүбүз бар. Ошолордун арасынан кээ бир катышуучуларды жакшы көрүп, жаман көрүп атса да, өздөрүнүн ой пикирин жазганга аракет кылышат да. Эми сиздер жакшы көргөн катышуучулардын бардыгы эфирден өтөт. Ошондуктан бүгүнкү катышуучуларга болушунча жакшы комментарий калтырганга жана колдогонго аракет кылып туруңуздар. 7 миллион кыргыз халкыбыздын астында дал ушул биздин катышуучуларыбыздын 6-сезондо катышуучу болуп, өз бактысы үчүн күрөшкөнгө мүмкүнчүлүк насип кылган экен. Бирок убакыт менен учкан куш ушинтип жыйынтыктоочу дагы кез келди. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Экранга жакын келип көрсөңүздөр. Биз башта 6-сезон, сиз баштадык десеңиз сүйүнүп атам, бирок 6-сезондун эң акыркы чыгарылышы экен. Эмне кылабыз? Бардык айла жок. Баардык башталган нерсенин аягы бар дегендей, башташабыз. Башташуучу эфир. Ай. Экранга жакын келип көрөбүз. Эгерде сиз М-банк менен чет өлкөгө акча жөнөткүңүз келсе, адатта бул чоң комиссиялар $20 башталат. Бирок М-банк менен бардыгы жөнөкөй. 160 өлкөгө которуучулар түз эле смартфондон комиссия $1,5 башталат. Акча саналуу мүнөттө жетет. Европага $500 жөнөтүү үчүн тариф $4, Кытайга $2,5. Сиз М-банк аркылуу 160 өлкөгө акча которгонго өтө ыңгайлуу десек болот. Үйдү сагынгандар үчүн жана үйүндө болгондор үчүн дагы номер 1 супер колдонмо. Бардык үчүн М-банк, жакындар үчүн которуулар. Менин банкым М-банк. Эми биздин кийинки демөөрчү албетте Air Baby балдар жалаяктары. Эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Air Baby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Тез сиңирүү технологиясы 15 саатка чейин кургактык, пахтадай жумшак италиялык технология. Air Baby энелик камкордук, бөбөктүн чыныгы ыңгайлуулугу. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Көчөңкү чыгарылышка келе албай калдым, Гүлназ айым. Бирок бизде бир кожо жаш пайда болуптур, Ал кожо жаш мырзаны биз негизи аскадан аскага секирип, негизи кожо жаш мырзаны Эмил мырза деп жүргөнбүз. Бирок Эмил мырза дагы эрежени сыйлап, бирок кожо жаштыгын аягына чейин кылган жок, Бир гана Инстаграмдан жазышты, бирок жолуктуңуз билесиз эле. Балким ачык айтып кететтирсиз бүгүн эфирде. Сырттан жолуккан жоксузбу эч ким менен? Сүйлөшүп таныш болгон, бирок колунан кармаган эмес. Чын эле жашырбайм. Башталды мына бирөөсү. Шенген кожом сен болсоң дейт го. Эмне сөптөн жашырганда эмне? Эрежени неге сыйлаган жоксуз? Жок, эрежени сыйлаган үчүн колунан кармаган жокмун да. Колунан кармабай эле жолукса болот деген эреже бар экен. Жок, мен деген мындай кандай болот, барсам болобу деп менден сурашкан да. Кызматкер болуп барсам болот, бирок туугандар каршы болуп атат. Мен айттым, туугандарды сыйлаш керек депчи. Сырттан жолуга алды айдып. Жок. Андай болгон жок. Менде мындай болду. Эгер ата энеңиз каршы болуп атса, ошолар көнбөйүнчө келбей эле коюңуз. Ошонун улардын немесин, сөзүн урматтоо, сыйлоо. Сиз жолуктум деп атпайсыз, жолуктуңузбу? Жолуккам, Канча жолу? Бир эмес 2 жол жолуккам. Чыны
Жок, мен жашырбайм, мен туурасын эле айтам. Мен деген бирок Эсен мырзага окшоп кол кармаган жокмун да. Мен деген мындай ээрчишип жүрдүм, мындай таанышып, сүйлөшүп. Дагы деле сүйлөшүп атасызбы? Жок, азыр сүйлөшпөй эле. Ошондо кандай ниетте жолуктуңуз эле ал айым? Ал мындай болуп калды. Короче, мен ким экенин айтпай эле коеюн. Мурунку сезондун катышуучу кыздар экен да. Анан ошо эки кыз менен жолуктум. Ал айтты. Короче, кимге, жок, мен сурап атпай, тамаша кылып сурады да, ким мен талапкер болуп келсем экен деп ойлонуп атам деп менден сурап атпай. Анан мен айта албайм да, мага кел депчи. Ошондой эле сөз болду. Мен билбейм, өзүң кара да, ким жагат. Катышуучунун баш тамгасы кандай этеги? Баш тамгасы эмнеден, кайсы тамгадан башталат? Атын унутуп атам мен. Таанышкан жокмун да. Мындай таанышып деле неметкен жокмун да, мындай жолугуп эле сүйлөшүп, ошо эсимен чыгып калды ат. Эми Эмил мырза албетте Эсен мырзаныкына окшоп сүйүүгө өтпөгөн окшойт, сезим ошон үчүн азыр жок, сезим когда бияка келгенде может ачылышы мүмкүн эле. Мен эрежени бузган жокмун. Мен билем, эрежени бузбаш керек. Сезондун башынан аягына чейин чыдадым. Кочо жаш мырзам кайра эле Эсенди болуп кармаган жокмун, Эсенди. Сиз деле зато жолуккан турбайсызбы? Жолуккан менен кол кармашкандын айырмасы кайсыл? Ооба, мейли, бул теманы жаап эле коелу. Негизи эреже боюнча кандай болсо да ал катышуучу бизде идеалдуу, 100% элге жагып атабы, кыздардын жүрөгүн багындырып атабы, ким болсо дагы бизде эрежеден эреже Гүлназ айым. Ал катышуучулар менен биз буга чейин эрежени бузган менен эфирден коштошуп келгенбиз, туурабы? Анан биз дагы редакция менен сүйлөшүп аракет кылдык, бирок эми эфирден коштошуш керек болчу эреже боюнча көчөңкү. Бирок акыркы эфир экен, ошон үчүн дагы эми баягы эрежени буздуңуз, чоң ката буздуңуз, албетте бузганыңыз үчүн эфирден кеттиңиз. Бирок акыркы эфирде да ошо катышуучулар менен биргеликте аягына чейин отуруп бергенге сизге уруксат. Рахмат Канат мырза, ушундай Акыркы возможность бергениңиздерге. Акыркы чыгарылыш болгон үчүн, ошон үчүн биз да бул нерсеге токтолуп эле коелу, эми өзүңүздүн катаңызды түшүндүңүз. Эл тараза, эл сынчы дейт. Талгат мырза жокко бүгүн. Баарыңарга саламатсызбы? Талгат мырза бүгүн бошобой калып жумуштары менен суранып кетти. Акыркы чыгарылыштарга ошондо сиздер мамиле эмне болуп атат? Биздин мамилебиз уланып атат. Кайсы жактарга барып келдиңиздер бир жума ичинде? Бир жума ичинде катышуучулар менен чогуу прошлой неделе өткөн жумада жолукканбыз чогуу. Анан мындай жолугулар болду, чалышуулар болду, паркка барып келдик. Болду, Жумуштан алып үйгө алып барып жеткизип койгон. Сиз мамилени улантасызбы ошондо? Ооба, экөөбүз улантып атабыз. Чайыбызды дагы таанышалы жакшылап деп. Убакыт керек болуп атат ошондо сиздерге. Бүгүн акыркы чыгарылыштардын бири экен, ошондуктан эми биздин редакция менен балким Instagram желесинде биз көрүүчүлөргө жыйынтыгын берип турабыз, мамилеңиздер кандай уланат экенин. Өзү биздин катышуучуларга баа берип кетсеңиз болот экен да, Гүлназ айым. Эми булар мурда кадимкиндей эле баягы жакындарына, туугандары менен, достору менен аралашып жүрсө, бизге катышуучу болуп келгенден бери бүткүл 7,5 миллион кыргыз эл менен аралашып калды да. Ошонун арасында канчадан сын пикирлер айтылды, канчадан негатив сөздөр айтылды, ошол эле убакта мактоо сөз айтылды да. Ошондо да чөкпөстөн 6-сезон аягына чейин өздөрүн активдүү көргөздү да. Булар бир чети жашоодо бышты. Анткени ар дайым алдыга кеткен адам, аны сиз жакшы билесиз, ага ар дайым баягы жаман сөздөр жазылып турат да. Мисалы, могул деле аппапак кагаз болсо, бул аппапак кагаз боюнча тура берет, туурабы? Бул эчтеке кылбаса, адам баласы деле ошо аппапак кагаз болуп жүрө берет. Коомго аралашпаса, өзүнүн оюн баягы айтып, ошол нерсенин артынан чуркабаса, ал ак кагаз болуп жүрө берет да. Качан биз өзүбүздүн максаттарыбызды, жашообузду жазып баштаганда, ошондо бизде ката кетип баштайт экен да. Ошондо ката кетип баштаганда ошол каталарыбызды коомчулук көрүп, ошолорду айтып турат экен, анан ошол каталарыбызды биз кайрадан оңдоп, замазка менен оңдоп, анан ошентип ийгиликти көздөй кете берет экенбиз. Ошондуктан мен сүйүнөм, сиздер ак-барак бойдон калып калбастан, өзүңүздөрдүн келечегиңиздерди курганга, өзүңүздөрдүн келечегиңиздерди жаңыдан жазып баштаганга кадам таштадыңыздар деп. Бүгүн сиздер менен биздин акыркы дебейин соңку сөздөрүбүз болот экен. Ошон үчүн 6-сезондун жыйынтыктоочу сөздөр болот экен. Кече деп койсок болот. Гүлназ айым ыйлашы мүмкүн бүгүн, салфеткаларды даярдап туралы.
Анда сөз кезегин Элиз айымга берели, анткени Элиз айымдын сүйлөгөнү, өзүнүн уникалдуулугу, адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү, сулуулугу бардык жагынан төп келет да. Элиз айым сүйлөгөндө бардыгыбыз ыйлайбыз. Чоң рахмат жакшы сөздөрүңүздөргө. Мен ушу биз жолуктуктан ошо акыркы эфиринде отурганыма бир аз мындай капалуу деп коет бе, капалуу болуп атам. Анткени бул жакта бул биздин экинчи үй бүлө эле болуп калдык. Бул жакта мен жакшы адамдарды таптым десем болот. Жакшы адамдар менен тааныштым, көп нерсени көрдүк, көп нерсени билдик. Бул жакта жакшы сөздөр да айтылды, жаман сөздөр да айтылды. Элдерден дагы бизге жакшы сөз, жаман сөздөр келип атты. Ошо бардыгына чоң рахмат. Ошо бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ошо НТС телеканалына рахмат, сиздерге рахмат, Канат мырза, Гүлназ айым. Биздин экинчи апабыз болуп калган Элежеге рахмат. Ошо бизди мындай элдерден жаман жакшы сөз айтып аткандарына силер бизге колдоо көрсөтүп, бизди көтөрүп аттыңар, бизге колдоо берип аттыңар. Чөкпөгүлө өзүңөр мындай ошо даяр болгула деп бизди даярдап туруп аттыңар да, ошо жаман сөздөргөчү, негатив сөздөргө. Ошо бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бул жакка келгени мен эч качан өкүнбөймүн. Анткени бул жакка келбесем мындай жакшы адамдар менен таанышпай калмакмын да. Булар менен Кудай буйруса, сиздер менен өмүр бою катташканга мен даярмын да. Сиздер менен дагы. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ар бир адамдын башына сыноо берет экен, бул бирок ошол сыноону көтөрө ала турган адамга берет экен да. Бул жерден мен кийинки сөздү Акылай айымга бергим келип атат. Жашоодо кандай болсо дагы өзүнүн баягы койгон максатын алдыга коюп, сынып калбастан, токтоп калбастан, элдер минт айтып атат, 150 000 сомдон азайтайын дебей, кандай ниет болсо ошо менен жашоодо күрөшкөнгө аракет кылып атат да. Биздин сулуу татынакай катышуучубуз Акылай айымга сөз берип коелу анда. Чоң рахмат, саламатсыздарбы баарыңыздарга. Эң соңку эфир болгон үчүн Элиз айым айтып кеткендей мен да жүрөгүм бир аз тыс-тыс деп атат. Эми бул эмнеси болсо дагы эфир мен үчүн мен жашоомдо эң жакшы опыт болду десем болот. Бул жактан макул жолдош таппайын, макул сүйгөн жарымды таппайын, бирок сонун адамдарды таптым. Кээ бир катышуучулар менен бир туугандай болуп калдык. Сиздер менен дагы Гүлназ айым, Канат мырза, ушунчалык чоң рахмат колдооңуздарга. Экинчи апабыз деп айтып кеткенде чындыгында экинчи апабыздай болуп калган Элежекебизге, редакторубузга чоң рахмат. Аябай толкунданып атам. Мындай толкунданчу эмес элем. Өзүңүздөр билесиздер. Коштошуу бул бүт нерсенин эле аягы болот дегендей, коштошуу дагы кичине оорураак болот экен да. Ошентсе дагы бардыгына ушул жерде отургандардын бакыт каалап кетмекчимин. Бакыт үчүн күрөшүп келдиңер. Бул жакта болбосо дагы сырттан бактыңарды тапкыла. Ар бир адам бактылуу болгонго укуктуу жана акысы бар да. Ошондой эле катталуучуларыма чоң рахмат айткым келди Инстаграмда. Мага кадимкидей жандары күйүп, өзүмдүн эжелерим пайда болду ал жакта катталуучулардан. Анан ошондой эле хейт айткан адамдарга дагы чоң рахмат. Анткени алар өздөрү билбей эле бизди ушунчалык күчтүү кылып коюшту да. Ошондуктан баарына кыргыз элиме, атыңдан айланайын кыргыз элим дейт го. Баарыңыздарга чын жүрөктөн ыраазымын. Баарыбыз бактылуу бололу. Эсен мырза, албетте пенде да. Пенде баарыбыз ката кетиребиз, Бул да өзүнүн ак кагасын жазып барат эле, көп жазып ийген окшойт кагазгачы. Ашчасы менен суранып ийген окшойт да. Анан ошентсе дагы бирок Эсен мырза өзүнүн аябай активдүү катары, жакшы катышуучу катары көргөздү, мээримдүү ата экенин көргөздү, жашоодо туруктуу, сүйлөгөн сөзүнө турган мырза катары көргөздү. Ошон үчүн Эсен мырза, сизге дагы. Программаны биз жолуктукту, сиздерди, Гүлназ айым сизди, Канат мырза интернеттен көрсөк, эми мына азыр жаныңыздардан көрүп, жаныңыздардан таанып билип отурам. Жана катышуучулар биз пикирлерибиз эле келишпей калганы. Атак баарыңыздар сонун адамсыздар. Мен дагы кичине жүрөгүм тыс-тыс этип атат, акыркы эфир болгондуктан.
Бирок бир чети кубанычтамын калып эл менен чогуу тарап атканыма. Дагы бир жолу ушул эмеде ушул биздин эме боюнча эрежесин бузганыма дагы бир жолу кечирим сурайм. Бардык НТСтин атынан, биз жолуктук программасынын атынан. Ошол эң башкысы сагынам сиздерди. Рахмат. Биз да сагынабыз. Негизи эми бул баары мындай бактылуу көз ирмемдерди азыр деле элестетип көрсөңүздөр, жаңы келген кезиңиздерди. Ошол 3-4 ай аралыгында кандай сонун күндөр өттү? Бирде уштуңуздар, бирде капалуу, бирде настроенияңыздар жок. Ошол күндүн баары өтүп кетти да. Эми сиздердин мындай таакчаңыздарда калып калды да бул нерсечи. Ошондуктан кийинки сөздү Жаңыл мырзага берели. Биздин Элпек кызыбыз, биздин татынакай чыгармачыл кызыбыз Жаңыл мырзага турап кол чаап коелу. Рахмат. Мен ушул мен дебейин, баарыбыз эле айткыбыз келип атат деп ойлойм. НТС биз жолуктук долбоорун аябай терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аябай мындай жүрөгүм толкунданып, башкача болуп атам мен дагы. Бул жактан биз эң эле алгач кандай сүйлөш керек, эл алдында кандай жүрүш керек, өзүнүн үстүнөн иштегенди үйрөндүк, камеранын алдында иштегенди үйрөндүк, сүйлөгөнүбүз, ой чабытыбыз өзгөрдү, элдин алдында кандай жүрүш керек, жана ошондой эле сындарды көтөрө билүүнү, айтор көп нерсени үйрөттү бизге. Биз жолуктук, аябай ыраазычылыкты билдиребиз. Сонун досторду таптык, жакшы күйөрмандарды таптык. Келгениме мен эч качан өкүнбөйм. Ушундай долбоорлор көп болсун, өсүп өнүгөрсүн дегим келет. Алып баруучуларга, НТСтин жалпы жамаатына, редакцияга, оператор байкелерге, режиссер байкелерге аябай терең ыраазычылыгыбызды чын жүрөктөн билдиребиз. Биз үчүн күйүп, ушунча мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергениңиздерге аябай рахмат. Биздин Көлдүн кызы Касиет айым өзү келгенине аз күн болсо дагы эфирге келгенден өзгөрүп атат. Жашоосун активдүү, Instagram желесинде да өзүн активдүү алып барып атат. Демек, Касиет айым дагы жашоонун бир башкача жаңыдан барактарын баштап жатасыз да. Мен да биринчи эле долбоорго чоң рахмат демекчимин. Жаңыл мырза айтып кеткендей эле, бул эфир алдында сүйлөгөндү үйрөттү биринчиден. Өзүңдү кандай алып жүрүштү. Андан да аз убакыт болсо дагы мен ошол жакшы адамдарды таптым, досторду, жакшы кыздар бар экен. Анан негизи Бишкекке көп келбечү элем, бирок ошол программаны биринчи орунга коюп биз жолуктуктучу. Көлдөн шашып келем да, кадимкиндейчи баарын жыйыштырып коюп. Ар бир эфир сайын Көлдөн келип атасыз. Ооба, ар бир эфир сайын Көлдөн келем. Мына баары күбө. Ошол биз жолуктук, жакшы ийгиликтерди алып келип атат. Баарыңарга ийгилик демекчимин. Ошол бактылуумун деп. Ай керемет. Ооба, бактылуумун. Ушул сөздү айткан адам өзү бактылуу да. Ооба. Мага азыр болсо ошол биз жолуктукка шашып аябай келип атпаймынбы? Балычыдан көл мага соседний селого барып келгендей эле болуп атат да азырчы. Биринчи орунга ушуну коюп, эми көп тоскоолдуктарды жеңдим. Чын эле ушул жака келгени, эми көп адамдар каршы болду, Анан ошонун баарын четке кагып туруп, мен биринчи орунга баягы могуну айтып кетпедиңизби? Барак бетте эле мондай белый бойдон турат, если аракетиңди кылбасаң депчи. Анысы кандай? Мен да көп нерсени четке кагып туруп, только вперед, все вперед деген нерсени кабыл алдым өзүмө. Ошол өзүмө да ийгилик, баарыңарга ийгилик. Сагынам силерди. Аз убакыт болсо да көнүп калып турмун. Азаматсыз. Анда кийинки сөздү биздин кара каштуу мырзалардын, кыргыздын мырзасы кандай болуш керек десе, айрым сапаттары 100% дал келген деп айтсак да болот. Нурсултан мырзага берели. Баарыңарга саламатсыздарбы? Эми бул менин биринчи эмес, уже экинчи коштошуум болуп атат. Бирок все равно мындай какой-то мындай толкун бар ичинде, толкунданып атам, какой-то бир настроением чыгып атат. Уже көнүп калгам, сайын келип, силер менен көрүшүп. Биринчиден бул жактан аябай кыйын адамдар менен тааныштым, аябай мындай таланттуу адамдар менен тааныштым. Аябай сыймыктанам да, ушулар менен тааныш болуп, дальше связьда болойлу деп. Эң главный биз жолуктууга ыраазымын. Эми ушунча возможность берген үчүн,
ушунча адамдар менен сүйлөшүп, эл алдында, камера алдында. Сизге Канат мырза, Гүлназ айым, силерге аябай чоң рахмат айтам. Эми ушуга чейин кандай гана ката кетирбедик, кандай гана туура эмес иштер кылбадык. Дайыма өзүңөрдүн балаңарга күйгөн деле күйүп аттыңар. Поддержканы берип, советиңерди берип. Ошо анан өзүмдөн тышкары өзүмдүн күйөрмандарыма рахмат айтам. Жакшы сөз сүйлөп, жолукканда жакшы сөздөрүн айтып, хейтерлерге да рахмат. Балким алардын сөздөрүмө мен быштын десем айтсам болот. Ошо баарыңарга ийгилик каалайм. Баардык койгон максаттарыңар жеткиле буйруса, сөз көрүшүп, связьда болуп турайлы. Ошо рахмат. Сизди 7-чи сезондо да күтөбүз. 7-чи. Маны көрөбүз. 7-чи сезон, 8-чи сезон келчи эки каш биригип өсүп монда, дагы. Бүгүн Гүля сизге келген сыяктуу болуп атат да. Ооба, бүгүн баягы коштошуу кечеси болуп аткандыктан официалдуу түрдө ар бирине сөз берүүнү туура көрдүк. Азыр болсо кийинки сөздү биздин мырзалардын арасында дагы бир өзүнүн орду бар, спорт менен аябай жакын достошкон, көпчүлүк кыздардын кыялы деп дагы айтып койсок жаңылыштык болбос. Анда сиздердин кол чабыңыздар менен Нурмат мырзага кеп сөзүн берет. Нурмат мырзанын талантын эч ким билбейт, дагы бир талантын, Чоң. Карабайсызбы эмеси рубашкасы жасайт тиштерди. Рубашкасы жыртылып кеткен. Чоң рахмат. Рубашкасы бейшеники деле там жыртылып кеткен. Ошо сиздерге чоң рахмат. Баягы но жерден эң биринчи аттап келгени маған азыр кетип атканым мындай көз алдымда бир баа жеткис убакыттардын бири болду да. Келгенде кандай адам менен, кеткенде кандай адам менен деп өзүңө суроо берет экенсиң да. Ошо ушундай жакшы адамдар менен тааныштым. Сонун нерселерди талкууладык, быштык, өстүк, кемчилигибизди оңдодук. Бирөөнүн кемчилигин болсо тоже мындай оңдоого жардам бердик. Бири-бирибизге болгон мамилебиз жакшы болду деп ойлойм ушул жерде. Бардыгынан ушу жамаатка чоң рахмат. Сырттан көргөн адамдар болсо, бир убакытта мен ошондой көрүүчү болчумун, бүгүн катышуучу. Эртең дагы мен бир эң жакшы күйөрмандарыңыздардан болом. Сиздерге ийгилик. Ушул биз жолтук программасы будан дагы 100 эсе, 200 эсе баягы ичиндеги эмелери жакшы болсун, өнүксүн, өссүн, дагы чоң-чоң эме ийгиликтерди багындыра берсин. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Ошол жерде катышуучуларына баарына бактылуулук каалайм. Бир гана мындай бул жерден эмес, сырттагы жашооңуздарда дагы ушуга окшогон сонун бактылуулук күндөр көп болсун. Гүлназ айым, биз жолук долбоорунун амбассадорлору болуп калган бул Бегайым айым менен Сымбат айым экен. Негедир ушу биз жолук долбоорун ушу көрүүчүлөр жакшы көрөбү деп ушул жактан ушулар бактысын таап кеткичекти келе берсин дейби, негизичи. Биздин ар дайым эфирде жүргөн эки катышчу өзгөчө алчу алып коелучу келиңиздер. Саламатсыздарбы? Рахмат, Канат мырза. Мен бул жакка келгенде эле айткам, күйөөгө тиймейинче келемин деп кеттим. Эми бул жакка салыштырмалуу деп айта кетейин десем, мен азыр карап көрсөм 4-чү сезондо кандай келдим эле, 1-чи күнүмдө, анан кандай кеттим эле да. Мени 4-чү сезон тарбиялаганда ушундай бир туура жолго салган. 6-чы сезонго мындай жашынакай эле костяк болуп эле келгем. Жакшы эле карманайын деп атам болбой атат дейсизби? Бирок башында байкадыңызбы, карманып баштадым эле. Азамат деген мырза келди. Анан баягы чыдабайт деген справкам бар. Баягы эле сүйлөп баштаганда эле эч ким жок, дагы деле 6-чы сезонду жаап кетип атам. Сиздерге бизди тарбиялагыңыздар үчүн, ушундай сонун реалити шоу ачканыңыздар үчүн, бизди тарбиялаганыңыздар үчүн дагы чоң рахмат. Ар бир чыгарылышта биз менен иштейсиздер, бизге кеңешиңиздерди бересиздер, туура жолго түшүрөсүздөр, чөгүп бараткан жерден чыгарып кетесиздер. Ошоңуздарга дагы рахмат. НТСтеги болгон жамаатка дагы рахмат. Биз жолуктук ар дайым болсун. Анткени ар бир адам өзүнүн бактысын истегенге, анан бактылуу болгонго татыктуу.
мен деле уялбай эле 33 жашымда кетип едим жар издеп өзүмө байым издеп. 4 сезонда да байым келбей койду. 6 сезонда да келдим. Онтунан 7 сезондон 10 сезондун ортосуна келип калып балким. Ошол биз жолуктук только мен ойлойм, ар бир катышуучуга жакшы жагын берди. Өзүн бул жакта катышуучулар айтып кеткендей өзүн алып жүрүүсүн, камера алдында сүйлөсүн. Анан мындайча айтканда дополнительный заработок. Азыркы тилде айтканда личный брендин өстөрүү, биз жолуктук өстүргөнгө жардам берди. Ошонун артынан кээинки катышуучулар деле это дополнительный заработок. Азыр баардыгы платный да, бесплатный жашоо да жок. Туура. Вот ошол үчүн биз жолуктук. Бул ар бир катышуунун артынан чоң салымы бар да. Ошол үчүн мен биз жолуктукка ыраазымын, что бизди ушунча эл көрөт. Анан, как сказать, жубай истегендер билет то, что биз не замужем, а күйөө истегендер биздин мырзаларды билет, что они не замужем. Анан көчөдөн кетип бараткан. Ой. Тура эле. Анан көчөдөн басып баратканда айтат да, сен аялың жокко, мен күйөө истеп жүрөм депчи, даже таанышып калышы мүмкүн да ошондой. Вот, ошол, биз жолуктук, это такой огромный мост. Рахмат. Рахмат сиздерге. Албетте бизге талапкер болуп келген. Талапкер болуп келсе дагы башында кыргызча сөздү жакшы билчү эмес, өз эми чындыгында чындап шаарда өскөн да. Бизге окшоп айылдан өсүп эле орусча сүйлөгөндөрдөн эмес, чыныгы шаарда өсүп, шаардын баягы тарбиясы менен өскөн бийкечибиз бар. Ал бийкечибиз дагы бизге келгенде өзгөрүүлөр өтө чоң болду. Ушул жакта биз жолуктук долбоорундагылар менен аралашканы, сүйлөшкөнү жана ошондой эле өзүн түбөлүктүү жар үчүн өзүн ар дайым мындай эч нерседен тайманбай, аягына чейин чыгаарында туруктуу экенин да көргөздү да. Биздин татынакай сулуу айымыбыз Сымбат айымга. Чоң рахмат. Бул менин Нурстан айтып кеткендей, мен биринчи коштошум эмес, бирок мен рахматымды сизге айткым келет. Негизи ушул эфирдин артында турган адамдардын баарына чоң рахмат. Азамат байке, сизге, баардыгыңыздарга. Анткени сиздер бизди өнүктүрүп, өстүрүп келатасыздар. Бизди жөн эле адам кылбастан бизди көрүнүктүү адам кылып атасыз. Өзүбүздүн жарыбызды таппай кетип атсак дагы биз өзүбүздүн ордубузду таап, өзүбүздү көргөзүп, өзүңөр айткандай эле жар таппасаңар, хотя бы өзүңөрдү кандай адам экениңерди көргөзүп кеткиле деп, ошого чоң рахмат айтам. Дайыма бизди колдоп жүргөнүңүзгө, мени кыргызчага чын эле үйрөткөнүңүзгө чоң рахмат. Анткени менин досторум деле азыр таң калат. Анткени мен мурда бир да кыргызча сөз кошуп сүйлөчү эмесмин. Азыр наоборот өзүм биринчи кыргызча сүйлөбөй атам. Ошого чоң рахмат. Ошентип мен өзүмдүн корнилеримди таптым да. Мекенди сүйгөндү дебесизби? Патриот болгонду. Жок, мекенди мындай деле сүйчүмүн. Бирок негизи ошо мага сиз үй бүлөдө эле болуп калдыңыз. Ошон үчүн силерди абдан сагынам. Сиздерди. Анан кийин өзгөчө ушул 6-сезонду сагынат болушум керек. Анткени ушул адамдар мага чын эле жүрөгүмө жаккан адамдар болду. Кандай ситуация болбосо дагы баардыгыңыздарды жакшы көрүп калдым. Ошондуктан рахмат айтам. Ошо өнүгүп, өсүп, башка дагы ушундай ушуга окшош реалитилерди ачып өсө бергиле. Ошо НТС жамаатына толук рахмат. Рахмат, кандай кереметтүү сөздөр. Анда кийинки сөздү бул мырза үчүн ушул биз жолуктукка келген долбоордун алкагындагы мөөнөттө чоң өзгөрүүлөр болду деп айтсам болот. Анткени дал ушул биздин телеберүүнүн шылтоосу менен көп жылдан бери чет жакта жүрүп, анан келип калгандыгына байланыштуу өзүнүн чыгармачылык дагы
эң сонун чоң кадамдарды таштап аткан учурда кандай иш чара болбосун бул ыр жок өтпөй атат деп айтсам дагы болот. Кеп ким жөнүндө экенин байкап калдыңыздар болуш керек. Анан дагы эң жүрөк кубандырганы Канат мырза, Кудай буйруса бизде деле ушундай алтын үндөр бар турбайбы, чет жакта жүргөн турбайбы? Буйруса багы Димашка салыштырып атышат учурда. Димаштай болуп Кыргызстандын желегин эл аралык чоң сынактарда желбиретет деген чоң ишенимди артып жаткан биздин сыймыктуу катышуучубуз Бейше мырзага да сөз берем. Саламатсыздарбы? Аябай эле мактап койдуңуз окшойт. Мен аябай жарымы калып калды. Сүзүп кеттим, толкундалып кеттим. Негизи эле өзүңүздөр көргөндөй башында келгенде кандай сүйлөчү элем, кандай отурчу элем. Бир аз да болсо көбүрөөк ойлонуп, көбүрөөк мындай кандай десем жайраак сүйлөп баштачу элем го, бир аз кошулуп калды. Анан бул долбоорго аябай ыраазычылыгымды айткым келет. Анткени буга чейин дагы эми мондай масштабный проекттерге катышпасам дагы бул жанрдагы мисалы үчүн башка проекттерден деле интервью жана камеранын алдында сүйлөчүмүн да, бирок бул жакка келип такыр эле сүйлөй албайт экенимди билдим негизичи. Мындай камеранын алдында анан ошонун баары опыт болду. Ар бир выпуск сайын өзүмдүн үстүмөн дегендей мындай ошо сөзүмөн иштеп, ошо кемчиликтерди толуктап, элдин да айткан сындарын угуп, андан сырткары дагы ушундай жакшы адамдар менен тааныштым. Бул жактагы катышуучулар менен, андан кийин келген талапкерлер менен, буга чейинкилери катышып кеткен дагы кишилер менен. Ошо баардыгы тең жакшы адамдар, баарыңыздарды сыйлайм. Ошондон кийин эле эми бул проект дагы мага кандай десем, дем күч дагы берип, жаңы таанышууларды берип, жаңы жолдорду дагы ачып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү дагы берди. Анан буйруса алдыга кадам шилтеп келе жатабыз. Ошо биздин сүйүктүү долбоорубуз биз жолуктук бар болсун, мындан да өркүндөп өсө берсин. Выпусктарын санай албай калалы буйруса. Сиздерге да чоң рахмат. Гүлназ айым, Канат мырза, сиздердин поддержкаңыздар. Үстү жакта эми камеранын сыртындагы аябай чоң иш дагы жатат. Аны эми бул жактан эле көбүнчөбүз билбесек, Азамат байкебиз бар, Элежебиз бар, музыкант байкебиз, Эрлан байке тиги жакта ар бир выпусту коштоп турган мындай оператор мырзалар. Оператор мырзалар албетте ар бирибиздин сөзүбүздү, кыймыл аракетибизди кичине сулуу кылып да көрсөткөн ушул мырзалар да. Сиздерге да чоң рахмат. Баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздарды жакшы көрөм. Буйруса эми теле долбоордон сырткары да көп жакшылыктарда жолугушуп турабыз. Рахмат. Биздин кийинки катышуучубуз дагы ана эфир аяктайт деп атканда өзүнүн бактысын тапкан сыяктуу. Негизи бул айым Гүлнар айым токтотуп койчу да дароо эле. Бирок Талгат мырзанын бир нерсеси жагып аткан сыяктуу болуп атат. Балким 7-сезондун башын биз той менен баштайбызбы? Ошондуктан ичинде кири жок, мемгекчил, мээнеткеч, өзгөчө адамгерчиликтүү, жөнөкөй инсан бул албетте Гүлнар айымга кол чаап коелу. Аябай чоң рахмат, аябай мактап кеттиңиз го. Мен 1 жыл отурайм деп калдым. Чын айтканда Кыргызстанда көп жыл жашайм, уже где-то 10 жылдай. Ушул акыркы 1 жыл ичинде аябай кыргызча жакшы сүйлөп калдым. Без словаря дегендей да уже. Башында келгенде телефонду ачып, бул кандай эле булардан сурап, кошуналардан сурачым, бул кандай, как переводится это слово деп, ошондой сурачымын. Чоң рахмат, аябай ошондой мага баары катышуучулар жардам берди. Сиз жардам бердиңиз кыргызчаны сүйлөгөнгө. Анан тиги жакта отурган көрөрмандар мотивация берди да, бул жылжырап сүйлөйт экен, тигиндей мындай деп сүйлөп. Аябай мотивация берди. Я вам докажу, көрсөтөм, мен азыр сүйлөп кетем депчи. Ошол баарыңарга чоң рахмат. Кээ бир катышуучулар менен 1 жыл почти достошуп атабыз. Кээ бири менен жарым жыл болоюм деп калды. Бир туугандай болуп калдык. Сизди
сизге чоң рахмат, баары катышуучуларга чоң рахмат, баары сизге Канат мырза, Гүлназ айым, Азамат байкебиз режиссер, редактор Эле эжебизге чоң рахмат, операторлорго чоң рахмат. Бизди ошентип көрсөтүп, ачып, элдерге таанытканыңызга чоң рахмат. Көп чоң дережелерге жеттик дегендей ушундай мүмкүнчүлүк бергениңизге чоң рахмат. Катышуучулардан бул жакта жакшы нерселер да, жамандыктар да, мындай урушчулар да болду, күлгөн нерселер да болду. Ар бир катышуучу мындай мага кандай болот, мага учитель сыяктуу болуп калды да. Каждыйынан бир нерсени үйрөнүп алдым. Чоң рахмат баарыңарга, аябай сагынам. Кийинки биздин сөз бере турган мырзабыз өзү көп деле болгон жок, бизге катарыбызга келип аралашканга. 1 айдан ашып калды окшойт. Аз убакыт болсо дагы өзүнүн жакшы жактарынан, талантынан, өзүнүн харизмасы менен бөлүшүп, элдин эсинде калган. Биздин кесиптешибиз да болуп кетет экен бир четте. Анда азыр сөздү Чыныгы шоу мен тамада алып баруучу. Бул бийчи дагы экен. Канат мырза жакында эле билдик. Жакынкы күндөрү буюрса өзүнүн талантын тартуулайт деген үмүттөбүз. Бул тараптан дагы социалдык тармактан болсо дагы. Кладкада коюп иштеп тургу анда. Анда сөз Тимур мырзада. Тимур мырзада. Рахмат, аябай катуу промоушн кылып койдуңуз. Чоң ыраазычылык. Жакын аз эле убакыт калганда кошулдум, бирок аз убакыттын ичинде абдаган көптөгөн жакшы адамдар менен тааныштым. Биринчиден ыраазычылыкты ушундай биз жолуктук. Арабасынын эң башында сүйрөп жаткан биздин алып баруучуларга ыраазычылык билдиргим келет. Жана ошондой эле биздин режиссер, редактор жана операторлорго чоң ыраазычылык. Сулуу кылып тартасыңар бизди постоянно. Жана ошондой эле катышуучуларга негизи эле бул жака келгенге аябай чоң күч керек, коркунуч жок болуш керек. Ошондуктан биринчиден айымдарга чоң баа берем. Бар болгула. Ар дайым ушундай күчтүү айымдардан болуп жүрүңүздөр. Экинчиден мырзалардын баары эле жакшы балдар, жакшы байкелер, баарыңарды сыйлайм. Анан эң чоң ыраазычылык биздин көрүүчүлөргө. Жакшы сөздөр жазасыздар, бизди көрөсүздөр, бизди колдойсуздар. Ошондуктан силерге дагы чоң ыраазычылык. Албетте, рахмат. Бир аз кайгылуу болуп кетти. Бирок биз сиздер менен коштошпойбуз. Албетте өзүмдүн бактымды табам. Бир гана биз жолуктук долбооруна чыккым келбейт дегендер үчүн ар дайым биздин эшигибиз ачык. Ошондуктан биз добуш берүүнү эфирден сырткары өткөрөлү дедик. Добуш берүүнү эфирден сырткары өткөрөбүз. Албетте биз 5 катышуучуну, балким бир 10го жакын катышуучуну сактап калышыбыз мүмкүн. Эфирден сырткарыда биздин редакция менен байланышып, мисалы, менин атым Жаңыл мырза, мен бул жака Төлөгөн мырзанын калышын каалайм деп. Мисалы, Төлөгөн мырза жазса болот, менин атым Төлөгөн, Жаңыл мырза кетсин деген сыяктуу ушундай нерселерди бири-бириңиздерге. Анан ошол жакта балким Жаңыл мырза калсын деген добуш берүүлөр да көп болуп калышы мүмкүн да. Анын биз ачыктап Гүлназ айым 7-сезондун 1-эфиринде ачыктайлы. Катышуучулардын арасында эң көп добуш алган болсо, ал 7-сезонго автоматтык түрдө өтүү укугун алат. Анын жыйынтыгын 7-сезондун башында угабыздар. Ошон үчүн биз барыңыздар менен жалпы коштошпойбуз. Бирок бир убакыт жарым жылга чейин коштошуп турат экенбиз. Анан ким 7-сезонго келет, ким келбей калат, аны убакыт көргөзөт, Бул тууралуу пикирлерин биздин көрүүчүлөрдө калтырса болобу? Албетте, калтырса болот. Рахмат. Албетте, мен кнопканы бастым, уруксат. Комментарийлерге кимди калтырсаңыздар, ошону калсын деп сиздерди ой пикир калтырыңыздар. Мен ойлоп атам, көп эле бул жактан Төлөгөн мырза добушка көп келет дейсизби көрүүчүлөр? Апалардын баарын алып алган да Төлөгөн мырза. Апалар бүт балдарына, неберелерине Төлөгөн калсын деп жаздырды комментарийде. Интернет желесинде. Анда балким Бегайым көп добуш алат. Бегайымга биздин бирок Бегайымды мындай комментарий жазган бир көргөн адамым бар. Сен жагасың мага, бетке айтасың деп ойлоп бакты өрөт. Мен да ошону байкадым, акыркы учурда чогуу жүрүп калганда, жашынакай келип, сүрөткө түшүп, жакшы сөздөрүн айтып аткан учурлар да көп болот.
Кыскасы ар бир катышуучу өзгөчө уникалдуу болуп жатат да. Бизде Роза айым гана дем алганда билинбейт экен. Сүйлөйт да экен өзү. Бирок Роза айымды да жактыргандар толтура экен да. Мына ушундай жубай керек эле дегендерчи. Сүйлөбөгөн, уй чыкпаган. Сүйлөбөгөн. Негизи биздин катышуучуларга сырттан келем деген талапкерлер аябай көп. Болгону гана сурагандар көп, болгону гана баягы чечкиндүүлүк кылып эфирге келе албай жаткандар бар да. Ошон үчүн мен ойлоп атам 7-сезон, 6-сезон аяктап эфир бүтүп атат. 7-ге жетпей эле кетип калабы. 7-ге жетпей эле күйөөгө тийип кетчү деп болуп атат да көбүчө. Бул жерденчи. Сиз кабарлаңыздар, биз ар бириңиздердин жеке жашооңуздардагы жагымдуу жаңылыктар менен бөлүшкөнгө, укканга дайыма кубанычта болобуз буюрса. Анда биздин катышуучулардын таланттары менен жана өзгөчө оюн зоокко шыктуу экенин биз алдыда көрө жатарбыз. Экранга жакын келип турабыз. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук, Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Албетте жана эле Гүлназ айым мактап кеткенде Кыргызстандын эң алдыңкы алып баруучулардын бири. Тамада шоу менен кыскасы кыргыз тилде, орус тилде, англис тилде жана өзгөчө өзүнүн харизмасы менен бийлеп алып барган Тимур мырзадан катышуучулар үчүн бир конкурс болсун. Кол чабуулар болсун. Тимур мырза, оюн эрежеси биздин көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болсун жана катышуучуларга да түшүнүктүү болсун. Салам урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин катышчылар атайын сиздерге арнап бир оюн даярдап келдим. Кел, кол чабуулар менен баштайбыз. Негизи бул долбоордо мага көптөгөн автоунаа менен тамашалар көп болду, ошондуктан автоунаа менен оюнду даярдап келдим. Ал эми оюн эрежесин мен түшүндүрүп берем. Биринчиден эле Канат мырза менен Гүлназ айымды чакыргым келип жатат. Сиз оң тараптагы команданын капитаны болосуз. Биздин Гүлназ айым, сиз соответственно ал эми биринчи эле тапшырма өзүңүздөрдүн курама команданын атын коюңуздар. Жаштык атын коюңуздар. Алато. Не деп? Алато. Алато деген ат жарашпайт да силерге өзү. Анда эмесе 1-2-3 дегенде кыйкырабыз. Даярсыңарбы? Кана 1-2-3. Оң тарапта жаштык курама командасы, ал эми сол тарапта 1-2-3. Алато курама командасы. Урматтуу катышуучулар, азыр көңүлдү экранга бурабыз. Экранда автоунаанын алдыңкы жарык берген фарасы тартылат. Кайсы машинанын фарасы экен да? Ошол кайсы машина, кайсы автоунаага экенин билсеңиздер, бул кнопканы басасыңар. Бул кнопканы басканда өң өзгөрөт. Ким биринчи басса, ошол жооп берет. Туура жооп берсеңиздер, 1 упай сиздин курама командаңызга түшөт. Ал эми туура эмес жооп берсеңер, жооп бул жакка берилет. Машинаны түшүнгөндөр чыгалы, э? Анда эмесе көңүл бурабыз, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар. Биринчи автоунаанын фарасы экранга чыгат. Кеттик. Матиз, мен биринчи бастым. Биринчи бул жак басты, туп-туура 1 упай команда Алато. Келиңиздер, эми алмашабыз. Жок эй. Канат мырза, келиңиздер. Сен Кыргызстандан чыгып кетет окшойсуң, чота. Көрбөй алдың окшойт, биринчи ким басканды эле. Эми жаңыл мырза, айым келиңиз. Жок, сен мени качасың. Келиңиз, Роза. Жетишпей алдым чырдаганга. Жок, мен биринчи айткам, негизи. Мен биринчи айткам. Так, давайте. Жок, бүгүзүп коелук. Ак болду. Эми даярсыңарбы? 3-2-1 кийинки автоунаа. Жаңыл мырза биринчи болду. Сиздин жообуңуз? BMW? Кайра баштан баш. Келиңиздер. Бул жакка өтөт. Сиздин жообуңуз? Мерс. Жигули. Жигули. Келиңиз. Кайрадан сиздин жообуңуз? Жигули, туп-туура. Кол чабуулар. Жаштык. Демек, 1-1 болду. Кол чабуулар. 1-1. Келиңиздер. Кийиңиз. Ким чыгат дагы? Касиет айым билесизби машинаны? Төлөгөн мырза, Касиет айым даярсыздарбы? 3-2-1 кийинки автоунаа. Так, Касиет айым биринчи басты. Сиздин жообуңуз? Lexus 330. Lexus 330. Кол чаап коелучу биринчиден. Жок, туура эмес. Туура эмес, туруп турабыз. Келиңиз, сиздин жообуңуз. Hyundai, туура эмес, кол чаап коелук. Сиздин жообуңуз. Audi 100.
Так, барып туруп 1 мүнөт берем, акылдашып алгыла команда менен. Давай, жардам беребиз команда. Кана келиңиздер, ким биринчи? Сиздин жолуңуз? Toyota. Toyota, туура эмес. Төлөгөн байке, келиңиз. Давай. Kia. Туура эмес, келиңиз, кыйкырып бериңиздер эми. Курама команда. Жоопту, ойлоп табыңыз, келиңиз. Нива туура эмес. Мерс. Мерс туура, бирок кайсыл Мерс? Спринтер, туп-туура, гол жолар. Келиңиздер, отурабыз. 3-2-1 кеттик. Опа. Гүлнар айым. Мерседес. Туп-туура, гол жолар. Мерседес. Модель айтарыңыз. Рулпарик, ошо билет да, келерсиз. Абсолютно верно. Ошондо сан 2-1. 3-1. Нурсултан, давай. Келиңиздер. Бул эки мырза автоунаалар жөнүндө өтө сонун билет, ошондуктан орчулук деле болбойт болуш керек. Даярбыз, Анда эмесе кийинки автоунаа 3-2-1. Ким биринчи? Келиңиз. Honda Accord. Honda Accord туура эмес, жооп сизге өтөт, келиңиз. Toyota туура эмес, жооп сизге өтөт, келиңиз. Spark. Spark туура эмес, жооп сизге өтөт, келиңиз. Kia. Туура эмес. Подсказка берейинби? Оор болуп кетти. Бул автоунаа Н тамгасынан башталат. Nissanбы? Туура эмес. Нива. Жок. Nexia. Туп-туура, 4-1, кычыктайбыз. Же 5-1 болуп кетти. Гүлназ айым, сиз санап атасызбы? Канча болуп кетти? 4-1 болду. 4-1, туп-туура. Улантабыз. 3 болду. Экинчиси ким жооп берди? 2-4 жок. Жок, ана жооп берген жок. Келиңиз, кто следующий? Туура эмес. Келиңиз. 4-1. Эрлан. Даярсызбы? 3-2-1 кеттик. Опа, биринчи бияк болду, келиңиз. Фит. Туп-туура. 5-1. Келиңиздер, кийиңиз. Гүлайым айым келип калыптыр биздин долбоорго, гол чаап койлук. 5-ге да гол чаап койлук. Звездный состав. Так, даярбыз. Оңдоп коеюнчу, даярдап сиздерге атайын. Даярбыз. Болор. Анда эмесе кийинки автоунаа көңүл бурабыз 3-2-1. Опа, Гуля первая была. Так. Соната. Туп-туура, гол. Жок. Жок, Соната туура эмес. Мен бул жактан карап атпайм, туура эмес көрүп отурмун. Келиңиз. Бул деген келик. Туура эмес, жооп сизге өтөт. Toyota Prius. Туура эмес, жооп сизге өтөт. Киядан го? Туура эмес. Hyundai Sonata. Жок. Дагы бир 10 секунд берейин, балким биздин көрүүчүлөр билет. Анда эмесе сиздерге бир подсказка берип коеюн. Фаранын четинде кайсыл өң болуп турат? Кнопканы басабыз, кнопканы. Опа, Гуля первая. Автобус. Туп-туура, гол чабалар. Келиңиздер. Пойдемте. Келиңиздер. Пано новый круг кете берет. Келиңиздер, жакын кылып. Ошондо 5-2 болду. Так, 3-2 даярсы. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, саныбыз 5-2 болду. Анда эмесе көңүлдү экранга бурабыз. Кийинки автоунаа 3-2-1. Опа. Келиңиз. 5 секунд. Лада. Туура эмес. Москвич. Туура эмес. Берк бери аты. Илгерки машина да? Аты эмне эле? Нива. Туура эмес. Копейка. Туура эмес. Кана 3-2-1. Илгерки машиналар го? Так. ВАЗ. Туура эмес. УАЗ деген бар го? УАЗ менен УАЗ бир эле автоунаа. КамАЗ. Туура эмес. Волга. Туп-туура, 5-3. Туугандар, счет 5-3 болду. Ошондуктан акыркы автоунаага биз 2 упай беребиз. Ошондуктан көңүлдү жакшыраак бурабыз. 3-2-1 кийинки автоунаа.
Опа. Сымбат биринчи басты, келиңиз. Маршрутка Нива. Туура эмес. Спринтер эмеспи? Спринтер туура эмес, келиңиз. Сапог. Туура эмес. Лада? Жок. Бул автоунаа Япониядан келген автоунаа. Жооп азыр бул жакка өтөт. Келиңиз. Степ. Степ вагон, туп-туура, кол чабуулар. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр. Мындай сендер жок болбойт болдай, болбойт болдай, үзүчөй. Ар дайым кудай Канат мырза чырдагanga аракет кылып атат, бирок микрофонубуз бар да, микрофонубуз бар да. Тем более упай деген. Могу ведущийче. Мындай да биздин деңгээлди түшүрбөй мындай Lexus мындай 20 000 доллардан өйдө кымбат машиналарды айтсаңар болбойбу? Мисалы айткылачы барыңар, вообще нечестно, Степ анан Волга, Нива деген. Мен билем, биздин катышуулардын деңгээли бийик, ошондуктан Lexus жөнүндө абдан көп билесиздер. Ошондуктан мен оор автоунааларды тандадым. Туугандар, анда эмесе 6-3 менен Ала Тоо Курама командасы утту. Тима мырза, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Жаштык ар дайым ийгиликте. Жаштык, молодцы. Молодцы. Сиз конкурсуңуз жакшы экен. Сон болду, зато биз уттук. Элем Гүлназайым, кийин катышуучубуздун бири албетте биздин көрүүчүлөргө өзгөчө жандуу чыгармасын аткарып беребиз дейт. 50 зайымды кол чабуулар менен тосуп алалы келиңиздер. Azaptуу ал күндөрдү алтыным билесиңби.
Баракелде. Биз жолуктук миллиондун арасында. Сурансаң укпас сөзүн далайдын, сууларда яккан күндө самаймын, сезимим жыргап бөлмүңдөп жүзүм, сен алып келчүң ай жолду караймын, жакшынакайым жарык деп элесиң, жан дүйнөм эле бай неге жеңесиң, жашыл жарык нур жаган жол менен, качан келесиң эми качан келесиң, кантейин күткөн кездердин көбүн каалабайм сенден, өзгөнүн демин карагым келип, караның издеп карайып баратай көздөрүм менин, жакшынакайым жарык деп элесиң, жан дүйнөм эле бай неге жеңесиң, жашыл жарык нур жаган жол менен, качан келесиң эми качан келесиң, сүйгөнүмдү түн тошалып тегип, сүйүүсүз жашап утабыз нени, кубаты сыйкыр үмүтүм элең, кучактап алдың ай кусалык мени, жакшынакайым жарык деп элесиң, жан дүйнөм эле бай неге жеңесиң, жашыл жарык нур жаган жол менен, качан келесиң эми качан келесиң, качан келесиң, качан келесиң, качан келесиң эми качан келесиң, качан келесиң эми качан келесиң, качан келесиң. Жаңыл мырзанын дагы бир ачылбаган таланты биздин көрүүчүлөргө жана катышуучулар үчүн өтө жаңылык болду окшойт, Ооба, ушундай керебеттүү таланттын ушунча сезон бою катып жүргөнүнө мен таң калып отурам. Сонуңузда эткенсиз, үнүңүз өзүңүзгө жараша. Мээрболот качан келесиң деген бир болду окшойт, Кол чабуулар менен дагы бир таланттуу кызыбыз Жаңыл мырза кол чаап орунду узатып коелу. Жана дагы бир биздин таланттуу кызыбыз, бирок бүгүн да биз жолуктук долбоордун 6 сезонунда келип көрүшүп коеюн, коштошуп коеюн деп келген биздин Гүлайым айымды чакырып коелу бул жакка келиңиздер. Өзгөлөнүп карайсың, байкап калсам алыс качасың, кайра жаныма жакындап, айтчы деген мени каалайсың. Ооба билем көңүлүңдү оруттум, жабып койгон сезимдерди ойготтум. Айтчы эгер сезимдериң чын болсо, жазган смстен неге окуп койбодуң? Улам алыс канча, бул сүйдөн коркуп турам, туура болот экен айтчы, улам кайра баштаган. Айтасың, айткан сайын мени да уялтасың. Мен сага карабаймын десем да, өзүң эле мага барасың. Улам сүйүм айтасың, айткан сайын мени да уялтасың. Мен сага карабаймын десем да, өзүң эле мага барасың.
сердец. Но я знаю точно, это еще не конец. Хочется любви, я это не скрываю, но с тобой мелодраму точно не играю. Я девочка огонь, ты же понимаешь, ведь могу даже иногда своим огнем тебя обжечь. Так что если ты сильный, будь героем дела. Мне не нужен король, өзім платишах. Уламалась қанша, осыдан қорқып тұрам. Тура болып екен айтшы, улам қайра баштаған. Улам, сен айтасың, айтқан сайын мені де ұялтасың. Мен саған қарамаймын десем да, өзің әлі маған барасың. Улам, сен айтасың, айтқан сайын мені де ұялтасың. Мен саған қарамаймын десем да, өзің әлі маған барасың. Уламалыс қачам, осы үйден қорқып тұрам. Тура болып екен айтшы, улам қайра баштаған. Улам, бағасын айтасың, айтқан сайын мені де ұялтасың. Мен саған қарамаймын десем да, өзің әлі маған барасың. Азаматсыз Гүлайым. Бактыңызды кайрадан тапканга келиптирсиз. Эми 7-сезонда кастингде биз сизди күтөбүз. Эгерде сиз Мбанк менен чет өлкөгө акча жөнөткүңүз келсе, адатта бул чоң комиссиялар $20 башталат. Бирок Мбанк менен бардыгы жөнөкөй. 160 өлкөгө которуучулар түз эле смартфондон комиссия $1,5 башталат. Акча саналуу мүнөттө жетет. Европага $500 жөнөтүү үчүн тариф $4, Кытайга $2,5. Сиз Мбанк аркылуу 160 өлкөгө акча которгонго өтө ыңгайлуу десек болот. Үйдү сагынгандар үчүн. Жана үйүндө болгондор үчүн дагы номер 1 супер колдонмо. Бардык үчүн Мбанк, жакындар үчүн которуулар. Менин банкым Мбанк. Эми биздин кийинки демөөрчү албетте Airbaby балдар жалаяктары эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Airbaby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Тез сиңирүү технологиясы 15 саатка чейин кургактык, пахтадай жумшак италиялык технология. Airbaby энелик камкордук, бөбөктүн чыныгы ыңгайлуулугу. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Airbaby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Airbaby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Албетте Гүлназайым, ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот экен. Бирок айланадан мен карап туруп, эми биз ушул бир туугандай болуп калган катышуучуларыбыз менен коштошобузбу деп мындай өзүм аябай мындай кайгырып кеттим десем болот да. Ооба, чынында болушунча билдирбегенге аракет кылып жатабыз, бирок ушунча убакыт аралыгында чынында бир чакан үй бүлөдөй болуп, бири-бирибизге мындай көнүп калганда болчубуз. Бирок ар бир башталган иштин аягы дагы болот, жыйынтыгы болот дегендей, Кудай буйруса биздин катышуучулар үчүн бул жашоосунун этабы эсте каларлык жана жакшы бурулуштарга себепчи болуп калат деген үмүттөбүз. Албетте биз жолуктук долбоору бул Кыргызстандагы таанышуу, үй бүлөнү улантуу, бактылуу үй бүлөнү куруу максатында эң биринчилерден тарых жаратты десек болот да. Биздин долбоор реалити долбоор болгондуктан 20дан ашык катышуучу талапкер баш кошту, неберелүү болдук. Жыйынтыгыбызды, орусча айтканда биздин кылган эмгектерибизди, результаттардын бардыгына сиздер күбө болуп жатасыздар. Ушундай долбоор Кыргызстанда өнүксүн дейм. Ар дайым биз бактылуу кылганга себеп болуп, көптөгөн жаштарды баш кошконго себеп болуп жүргөнүбүз үчүн жана ошондой эле ушул долбоордун негиздөөчүлөрүнүн бири болуп калганым үчүн дагы аябай сүйүнөм да. Менчи мындай пайдам тийип атат депчи. Ооба, албетте ушул биздин Кыргызстандагы эң алдыңкы эң масштабтуу көрүүчүлөрдү чогулткан долбоор деп айтсак да жаңылыштык болбос. Мындан ары дагы ишмердүүлүгүн улантууга аракет кылабыз. Болгону ортодо бир аз гана дем алабыз. Ал
ушул учурда сиздерден дагы жакшы алкоо кептериңиздер болсо, анда албетте пикир бөлүмчөсүнөн күтөбүз. Сиздер дагы биз жолуктуу долбоордун бир бөлүгүсүздөр. Сиздер жок болсоңуздар, көрүүчүлөр жок болсо, анда бул долбоордар ишке ашпак эмес деп толук түрдө айта алам. Элдин колдоосу бизге ар дайым дем берет. Ошондуктан 7-сезонду биз жаңы катышуучулар менен, жаңы жүздөр менен баштайбыз. Бирок ошол эле убакта добуш менен калган дагы 6-сезонда катышуучулар менен баштайбыз. Ошондуктан сиз эгерде биз жолуктук долбоорунан өзүңүздүн бактымды сындайм десеңиз, анда биздин редакция менен байланышып, 7-сезонго келгенге аракет кылыңыздар. Долбоорду башынан аягына чейин эмгек кылган биздин жалпы командабызга, жана ошондой эле жалпы операторлорго, режиссер мырзабызга, жана ошондой эле редактор айымга, жана ошондой эле менин кесиптешим, албетте кыргыз эстрада ырчысы, бизнес-вумен, таланттуу айым, эмгекчил айым Гүлназ Чыныбек кызына кол чаап коелу. Албетте, чынында болгон алып баруучуга катары гана эмес, ушул чоң долбоордун бир бөлүгү катары катышканыма мен да кубанычтамын. Жана ошондой эле жогоруда айтылган баардык инсандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Катышуучулардын атынан, өзүбүздүн атыбыздан, жалпы НТС'дин жамаатына чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз. Ылайым эле ушундай элдин керегине жараган эң ири долбоорлорду алып барып, мындан ары дагы жүрө бергенди насиетсине. Жана ошондой эле менин кесиптешим, бир үй бүлөнүн, үлгүлүү үй бүлөнүн кожоюну десек дагы болот, сөзсүз түрдө 100%. Андан сырткары жеке ишкер, эң башкысы ушул Кыргызстандын атын дүйнөгө чыгарсам экен деген ниети менен блогерликти дагы алып бараткан учуру менин кесиптешим алып барчу Канат Шабданбеков. Жана ошондой эле ар бир катышуучуларга ийгилик кааламакчымын. Эгерде биз эфирде эмоция калтырып катуу айтылып отурган болсок, баарыңыздардан кечирим сурайбыз. Ал эми сиздер бизге айтылып отурган болсок, биз да сиздерди кечирдик. Ар дайым бири-бирибизди көргөндө биз жолуктук деген сөздү кубануу менен айтып жүргөндү насиет эткен болсун. Сүйүү баяны жашасын, сүйүү жашасын, биз жолуктук долбоору. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Бизге Гүлназ айымдын гимни жетишпей аткан сыяктуу. Эстрада ырчысы Гүлназ Чыныбек кызы, биз жолуктук ыры. Качан ырдайбыз?